Саламатсыздар, урматтуу агай эжелер. Видео урок Zoom программасы менен кантип иштеш үчүн. Zoom программасын иштеш үчүн Play Market'тен көчүрүп алабыз. Андан көчүрүп алгандан кийин мындай болгон приложение пайда болот. Ушул приложениядан кирип конференция баштайбыз. Демек ал үчүн обязательно баардык учурда интернет жакшы болуш керек. Интернет күйүлүп туруш керек. Андан кийин кадимкисинде эле Zoom'ду басабыз. Zoom'ду ачсаңыздар, новая конференция, войти, запланировать деп турбайбы? Мисалы, мен азыр бул менин Zoom болгондуктан Гүлзат Мукашева өзүм чыгып турам. Войти болгондо бул мени конференцияга чакырганда киресиңер. А силер өзүңөр конференция башташ үчүн новая конференция басабыз. Аны басылганда анда начать конференцию деген көрүп атасыздар. Аны басабыз. Баскандан кийин бирке соединение болуп интернетке мындай экран разрешить кылса, экран чыгасыздар. Өзүңүздөрдү көрсөтөсүздөр. Демек, бул жерден уже конференцияны кантип баштайбыз? Аны үчүн участники деген бассаңыздар, экран өзүнө эле бассаңыздар, участники деп участники чыгат. Ошол участники деген жерди басабыз. Басканда мына могу жерде астында чат, пригласить деп турбайбы? Ошол пригласитьти басабыз. Пригласитьти басабыз. Пригласить басканда төмөндөгүдөй через мессенджер, через сообщение, через Gmail, через почту ар кандай окно ачылат дагы. Бизге булар менен биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок балдар чакыргачы. Биз болгону через WhatsApp чакырган аткан үчүн копировать URL деп турат. Анан ошону басып ошондо биз ушул биздин конференциянын ссылкасын копировать кылып аткандыктан биз копировать URL дейбиз. Муну басып копировать этип алып, кадимкисинде эле биздин сотканын астында мындай 4 чатчы белги бар. Билесиздер баарыңыздар. Ошол белгини басабыз. Белгини бассаңыздар эле буга чейин кайсы нерселерди колдонуп атсаңар ошолордун баары чыгат. Мына WhatsApp. WhatsApp'ты ачабыз дагы. WhatsApp'ка кайсы группа керек боло турган болсок, мисалы биздин ошол эле 10 мектеп группасын ачайын да, группага эле биз текст введите деген жерибиз бар эле го, текстти киргизген жер. Ошол жака эле бирке басып турабыз дагы ставить чыгат да, ставитьти басабыз. Ставитьти бассак мындай төмөндөгүдөй ссылка чыгат. Мындай төмөндөгүдөй ссылка чыгат. Ушул ссылканы отправить кылабыз дагы. Ушул ссылка менен окуучуларды чакырып аласыз конференцияга. Чакырып алгандан кийин эле кадимкисинде кайра биз өзүбүздүн Zoom'га киребиз дагы. Бир жакта мындай бассак экран чыгып калат. Эми ушул эле учурда биз участниктер кире баштайт. Кирип баштагандан кийин эле күтүп турабыз. Күтүп тургандан кийин эле могу жерде мына белги турат. Ушул белгини басып, ал белгини басканда экран ар жакты карайт. Аны кайра бассак, экран бер жакта өзүңүздөрдү карайт. Ошентип эле участниктерди чакырып алып эле конференция кыла бересиздер. Эми конференцияны завершить кылганда, дагы чейин бир сөз, эгерде микрофонуңуз чыкпай калса, основной видеолор чыкпай калса, мына мисалы мен азыр астындагы эле
точкалардан видео камера турган, аны басып койсок, демек бизде азыр камера жок, болгону эле сүрөтүм турат. Отключить звук десе үнүбүздү өчүрүп салабыз, же балдарга деле айтсаңыздар болот, микрофонду өчүрөбүз, же болбосо мына микрофонду үзүксөбүз дагы, и биздин үнүбүз угула берет. Мисалы азыр мен жана биздин конференцияга мына Атреже кошулуп атат. Күтүп турсаңыздар эле Атреже кошулат өзү. Атреже, саламатсыз? Атреже. Мына ушинтип эле конференцияга улам кошула берет. Мисалы күтүп турабыздар дагы, и участниктер чогула берет. Жанагы сиз жиберген ссылка менен кирип башташат мугалимдер өздөрү эле. Мугалим болобу, окуучулар болобу. Мына мисалы Атреже кошулду. Атреже, саламатсыз? Атреже кошулуп атат окшойт. Атреже. Атреже. Атреже, Самареже. Самареже мына кошулуп атат. Атыркүлже. Атыркүлже кошула албай атат окшойт да. Ушул сыяктуу кылып эле конференцияны баштай беребиз. И ал конференцияны бүткөндө завершить деп басабыз. Завершить конференцию болот. Же чыга турсак конференцияны, выйти из конференции кылып кете беребиз. Мына Zoom менен иштеш ушундай эле.